Башаламан соода, санитардык талапка жооп бербеген тамак-аш, көчө, тротуарга чейин чыккан сатуучулар, Таштандынын жанында соода жүргүзгөндөр. Мындай көрүнүш Ош базарында токтобой келет. Мындан кийин азыр түшкөн жерге таптаза туруш керек. Тротуардай болуш керек. Элдер басып өтүш керек экенин базар ачылган күндөрү. Баарына жеткирип койгула. Ош базарында эрежени бузган сатуучуларга буга чейин эскертүүлөр берилген, бирок ал талаптарга айрым сатуучулар маани бербей, санитардык күн экенине карабай соода жүргүзүүдө. Иретке келтирүү боюнча атайын жүргүзүлгөн рейдтин алкагында муниципалдык инспекциянын кызматкерлери эрежени бузгандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иретсиз соода орундары тазаланды. Эси жок, өзүңүз көрүп атасыздар, эси жок болуп атат. Муниципалдык инспекция тарабынан изет болот товарлар. Эси биздин адресте келет. Кайра жайгашканбыз. Келгенден кийин протокол түзүп берилет, андан кийин өзүнүн текшерүү каттарын алып келет. Бирок обязательство милдеттенме алынат. Мындан кийин мыйзамсыз соода сатып жүргүзбөйм. Башаламан сооданын айынан базарда унаа эмес, жөө жүргөндөргө дагы тоскоолдуктар көп. Себеби иретсиз соода тротуардын көп бөлүгүн ээлеп калат. Жүргүзүлүп жаткан рейдтин алкагында иретсиз соода жайлары тазаланган соң ээлерине протокол түзүлүп, 3000 сомдон айып салынат. Биз азыр бул жерде өзүңүздөр билесиз, тачкалары бар, ондай атайын подъемдорду коюп алышат. Могулардын баардыгын коюп алган, ящиктердин баардыгын теңчи. Толугу менен бүгүн могулар баарын жүктөйбүз, товарлар болсо изъятие кылабыз. Анан мыйзамсыз соода саттык кылган үчүн биздин жаза кодекстер боюнча бүгүн айып пулдар да салынат. Ош базарындагы башаламандыкты жөнгө салуу боюнча жыл башынан бери катары менен рейдтер жүргүзүлүүдө. Анын натыйжасында буга чейин базардын айланасындагы Бейшеналиева, Токтогул көчөлөрүндөгү эрежесиз соодалар токтотулган. Мындан тышкары Москва Кулиев көчөлөрүндөгү Жайма базардагы Фучик көчөсүнө жылдырылып, ал жер иретке келтирилген. Бакберди Баязбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.